Салам достор. Мен Кыргызстандан Турцияга эмне базарлыктар алдым деген видеомдо ушул крем жөнүндө кыскача айтып кеткен болчумун. Анан мага аябай көп комментарий келди. Инстаграмдан личкама да жазгандар болду. Бул эмне крем, бизге маалымат берип кетесиңби деген. Ошол үчүн ушул видеону тартып жатамын. Анткени мен ошо бети проблемный болуп аткан, ар кайсы нерселер чыгып, айыктыра албай аткан кыз келиндерди аябай жакшы түшүнөмүн. Анан кимдир бирөөнө мен пайдам тийип калаттыр деген максатта ушул видеону тартып жатамын. Эң башынан айтып коеюн, бул эч кандай реклама эмес, эч бир товардын рекламасын кылып жаткан жокмун. Азыр башынан өзүмдүн окуямды айтып кетемин, мен бетимди кандай айыктырганымды, андан кийин ушул кремдер жөнүндө айтып беремин. Мен 20 жашка чейин бетиме эч нерсе чыккан эмес, переходный возрастта дагы эч нерсе чыккан эмес. Андан кийин бир 21-22 жашымда Турцияга келдим стажировкага. Азыр точно эсимде эмес, бирок ушул жаштарда да. Анан ошондо менин бетим бузулуп баштады. Ар кайсы нерселер чыгып, такыр эле айыкпай койду да. Анан мен ойлодум, Турциянын климаты жакпай аткандыр, суусу жакпай калгандыр депчи, анан Кыргызстанга барсам балким айыгып калаттыр деп. Бирок Кыргызстанга барганда деле айыккан жок. Ал кезде студент болчумун, университетте окуп жүргөн кезим. Такыр айыккан жок. Ошентип 2 жыл өтүп кетти. 2 жыл ичинде мен баягы эле самолечение менен, азыр элдин баары эле интернетти карап эле самолечение кылып башташат. Мен дагы ошондой кылдым. Бетим огош бетер жаман болуп кетти. Мисалы, могул жактарымда менин кара тактарым бар. Бул чекеме чейин жайында жайылып кетет да. Ошол кара тактар ошо самолечение кылгандан улам ушундай пайда болгон болчу. Анан албетте угриден калган дагы тактар бар. Могул жагымда аябай көп. Сразу айтып кетейин, такыр самолечение кылбаңыздар. Ал менин башыман өттү. 2 жылдагы эмес, 2-3 жыл самолечение кылдым мен. Андан кийин менин бир эжем бар, бөлөм. Ал өмүр бою бети проблемный болчу да, постоянно школдо окуп жүргөн кезде дагы бир нерселер чыга берчү. Анан кийин студент кезинде болуш керек, эсимде жок. Иши кылып бир дерматологко барып, анан ошо лечение кылып, иши кылып аябай айыкканда, сонун болуп айыккан болчу. Ошо мен самолечение кылып аткан кезде бөлөм келип мага айткан, ушул дерматологко барып келчи деп. Ал кезде студент мен, бир приему ошол кезде 500 сом болуш керек эле, мага аябай кымбат келген да. Андан сырткары да дарылары бар, тигинси бар, мунусу бар деп мен барган эмесмин. Андан көрө барып эле аптекадан бир 100 сомдук бир нерсени алып, 50 сомдук бир нерсени алып, бетиме сүйкөп, акчаны ойлой элечи, ушинтип самолечение кылып жүрдүм. Бирок азыр ойлоп көрсөм, мен өзүм самолечение кылып аткандагы алгандарым тиги лечениямдын акчасынан көбүрөөк чыгып кетти да. Негизи постоянно эле ушундай болот. Биз башында акчаны аябыз, андан кийин акча көп чыгып кетет. Анан такыр уже болбой калганда, баягы бөлөмдүн сөзүн эстеп, кой мен барайын ошол дерматологко деп. Ошентип бөлөмдөн баягы дерматологдун адрестерин алып алып, андан кийин бардым. Ал кайсыл жакта десеңиздер, Донецкая Советскаянын кесилишинде бир супермаркет бар. Азыр барбы билбейм. Ошонун эле маңдайында. Ошондо советский тарапта да. Атын эстей албай атам, эмне деген клиника экенинчи, бирок дерматологдун атын билемин, Лола Пулатовна деп. Клиниканын аты Медпрофи болуш керек. Билбейм, азыр барбы жокпу, аны да билбейм. Бирок Лола Пулатовна деп Google'дан жазсаңар Лола Пулатовна чыгат. Мен анткени мурун ошо жазып, анан данныйларын билип дагы барганмын да. Бирок ал клиника эгер азыр жок болсо ал жактачы, анда Лола Пулатовна деп эле Google'га жазсаңар, ошол дерматологдун адрестери чыгат, кайсыл жакта иштеп аткандагысы. Ошону тапсаңыздар болот. Анан ошол дерматологко бардым, ал мага лечение жазып берди. Лечениясы да аябай жакшы, мындай
уколдорду жазып берет, дарыларды жазып берет. Айткандай кылсаңыздар баардыгын, бирок атайын бир майздарды да жазып берет, адрестеринен берет да, кайсыл жерден алыш керек экенинчи. Ошолорду баардыгын кылсаңыздар эле бетиңиздер сонун болуп айыгат. Буга мен 100% гарантия бере аламын. Эгер бетиңиздер аябай эле өтүшүп кете элек болсо, анда сөзсүз түрдө жардам берет. Буга 100% гарантия бере аламын. Вот. Андан кийин мага ал дерматолог крем деп жазды да, увлажняющий, солнцезащитный крем с увлажняющим эффектом деп жазып берди. Бирок мен такыр эле таба албай жүрдүм. Аябай көп крем колдондум. Корейский кремдерди колдондум. Там масс-маркеттен алдым, люксун дагы алдым, иши кылып болгон кремдерди колдонуп көрдүм, бирок мага такыр жарабай коюпту. Анан бир күнү мен бир клиникага барып калдым да, кашыма перманентный макияж жасаткангачы подружкам менен кошо барганмын. Подружкамдын аябай жакшы тааныш экен дерматолог, косметолог. Анан ал косметологдон сурап берчи деп атпаймынбы, мен ушу такыр эле бетиме неме таба албай атам, жакшы крем таба албай атам деп сурап берчи десем, подружкам жүрү чогуу сурайын деп барып, анан ошол ал дагы аябай кыйын косметолог да. Анан сурасак, ушул кремди айтып атпайбы, мен сүрөтүн дагы чаптап коем видеогочу. Корейский, бул профессиональная косметика да булчу. Анан сразу алдым. Ошондо мен могу кремди 2019-жылы алдым окшойт. 2019-жылдан азыркыга чейин үзбөй колдономун. Мен даже мынтип айтат элем да, мен бетимди айыктыргандан кийин дагы все равно эгер крем жакпаса бир нерселер чыга берчү, баары бир мындай чыгып кайра кетип калчу да. Анткени крем жакчу эмес. Бирок ушул кремди колдонуп баштагандан бери эми Кудайга шүгүр бетиме эч нерсе чыга элек. Уже канча жыл болду? Мына 6 жыл болду. 6 жыл такыр үзбөй ушуну постоянно колдоном. Азыр муну ачыгын көрсөтөм. Мына моундай. Мунун текстурасы дагы аябай. Бул жанагы барго солнцезащитный кремдер аябай клейдей болчу. Бул андай эмес да, кадимкидей эле крем. Жана ночной, дневной кремдер барго, ошондой эле. Жуп-жука болуп эле бетке сүйкөгөндөн кийин эч нерсе жок болуп калат. Вот. Анан бул кремди эми кайсыл жерден табам десеңиздер, мен муну подружкам аркылуу алдыртамын, Кореядан алдыртамын. Анан аябай көп киши мага комментарий жазгандан мен подружкамдан сурадым. Эгер сенин данныйларыңды, контакттарыңды берсем, сен сага заказ беришсе алып бере аласыңбы десем, ооба деди. Ошон үчүн мен азыр подружкамдын дагы данныйларын ошо видеонун астына таштап коёмун. Инстаграмына жазып, анан муну заказ берип, оригинал профессиональная косметика, баасы 2500 сом. Вот. Мен айтат элем, негизи бул крем көп эле кишиге жагат. Такыр өкүнбөйсүздөр. Жана андан сырткары мен өзүмдүн могу умывашкам жана тоналкам жөнүндө айтып кетейин. Анткени мага умывашка дагы көп бетиме жага берчү эмес. Бирок ушул умывашка эми сөз жок да, бугачы. La Roche'ники именно ушул умывашкасы, анын башка да умывашкасы бар болуш керек, бирок именно ушунусу сонун да. Бул Кыргызстанда бул фирма жок болчу, бирок ушул барганымда Mega City деген маркеттен көрүп калдым. Значит, бизге да Кыргызстанга да келиптир деп койдум. Анткени мен өзүмдүн подружкаларым, сен умывашкаң сонун экен, бизде Кыргызстанда барбы деп, бирок издеп такыр табышчу эмес да. Бизге келелек болчу. Бирок азыр келип калыптыр. Вот, мунун да сүрөтүн видеонун астына коюп коем. Именно ушул размерин алсаңар, бир 6 айга жөн эле жетет да. Даже 6 айдан ашат болуш керек. Притом мен эртең менен кечинде жуймун. Андан сырткары могул тональный крем, бетиме да көп тональный крем жага берчү эмес, бирок ушул буга да сөз жок. Мен
тоналканын дагы арзанын да алып көрдүм, укмуш кымбат люксун дагы алып көрдүм. Чын такыр могу тоналка жаккандай эч бир тоналка мага жаккан жок. Бул Люмене, могу Блюр деп, бул Кыргызстанда любой эле неме магазинде бар болуш керек. Бирок мунун подделкалары бар деп айтып атышат. Оригиналын алганга аракет кылгыла. Азыр силерге видео тартып атсам, дагы бир кремим келип калды. Бул болсо ночной крем, увлажняющий. Бул дагы аябай сонун крем. Буга да сөз жок. Бул да мына Клиникионун креми, бул да Кыргызстанда бар. Именно проблемный кожаларга дагы бул аябай сонун крем. Мен азыр даярдыксыз эле тарттым бул видеону. Анан азыр видеону монтаждап аткан кезде жүктөрдүн алдында описаниясына да жазып коемун. Жанагы клиниканы дагы караймын интернеттен. Эгер до сих пор бар болсо, аты жөнүн таап, описанияга жазып коемун. Булардын дагы аты жөнүн жазамын. Эгер крем алам десеңер, подружкамдын дагы данныйларын описанияга жана видеонун астына жазып коем.